Илим, технология өнүккөн сайын адамзатта түрдүү суроолор, жаңы милдеттер пайда болуп атат. Мына ушул илим, доор, алам алмашкан учурда кандай чакырыктарга биз даяр болушубуз керек? Биздин коом эске ала турган жагдайлар жөнүндө бүгүн кеп курабыз. Бизден суроолорго жооп берүү үчүн мына ушул тармактын чыгаан адисин чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын жана Россиянын табияттануу академиясынын мүчө корреспонденти, физика математика илимдеринин доктору, 250-ге жакын илимий эмгектердин автору, 25 патенттик жана 4 күбөлүктөрдүн да ээси. Эң башкысы Ош мамлекеттик университетинде жаңы ачылып аткан Насирдин Исанов атындагы нанотехнология жана жасалма интеллект институтунун директору Ташболотов Ислам агай бизге конокко келип отурат. Куш келипсиз. Мына жогоруда айтып кеттик, бизге ушу мезгил чакырыгы кандай коңгуроо чалып атат, биз эмнелерге даяр болушубуз керек. Ушул сиз көп жылдан бери ушул тармакта, илим тармагында, технология тармагында жетекчилик дагы, илимий иштерди да жетектеп келдиңиз, мекемелерди да жетектеп ачылыштарды жасап келгенсиз. Ушул багытта кеп козгосок, мындай сөздүн башында эле мен сизге жакындан Америкага барып, ушул өнүккөн мамлекеттин ошол жердеги өсүп өнүгүп аткан илим, техника жааты менен таанышып, ошол жерде болуп келдиңиз. Ошол сапарыңыз жөнүндө кеп баштасак деп турам да. Рахмат. Ошол сапардын алкагында кандай жаңы нерселерди көргөнгө сизге мүмкүнчүлүк болду? Рахмат чоң. Биринчиден, бул сапардын негизги бир-эки максаты болду мен үчүн. Биринчи максаты мына ошол Америка Кошмо Штатында 10 жылдан бери иштеп аткан, жашап аткан уулум бар. Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү. Аны барып көрүп, анын үй бүлөсүн, неберелери менен жакындан алар менен бирге жүрүп дегендей максат койсом. Экинчи максат албетте бул 3-чү жолу барышым өзү. Мына ушул эң алдыңкы экономикага ээ болгон мамлекеттеги билим берүү системасы, илим системасы, деги эле жашоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндө билүүгө, илим боз катарында, адам катарында, окумуштуу катарында изилдөөгө аракеттендим. Албетте 3-чү максатым болду. Мына ушул жердеги болуп аткан жаңы технологиялар, өнүгүүнүн багыттары, кандай багытта биз келечекке өнүгүшүбүз керек, эмне кандай максаттарды коюшубуз керек, мамлекеттин астында, окуу жайынын астында, жалпы ар бир жарандын астында деген суроолорго жооп издешке аракеттендим. Мына ушул бир канча катышкан форумдардан алган төмөнгүндөй менде жыйынтыктар пайда болду. Бул форумга акыркы жолу катышкан мезгилимде 99 мамлекеттен көптөгөн окумуштуулар саны азыр эсимде калбай калыптыр. Көптөгөн окумуштуулар катышты. Демек, бул деген сөз жер шарындагы дээрлик мамлекеттердин бир 50% катышкан чоң форум болду да. Болгондо дагы өнүккөн мамлекеттердин бардыгынын өкүлдөрү бар да. Мына Россия мамлекетинин ошол мезгилдеги премьер-министри Медведев келип өзү дагы сүйлөп ачып берди. Мына ушул форумдан алган бир канча маалыматтар. Биринчи иретте алар дүйнөдөгү болуп аткан процесстерди анализдөөгө аракеттеништи. Отурумдардын баарында да дүйнөдө кандай процесстер болуп атат, эмне бизди күтүп турат жакынкы мезгилде, кандай биз багытты алышыбыз керек деген. Албетте, бул жердеги күтүлгөн баягы илимде тренд деп коюшат. Андай трендтер көп өзү. Бирок ошонун билим тармагында алсак, экономикалык жагын ала турган болсок, андай трендтер 4. Мына ошол трендтердин биринчиси бул албетте бул адамзаттын эң керектүү болгон бул ичүүчү суу деп айтылат да. Мына ошол суунун ичүүчү суунун жетишпестиги бул чакырык катарында эсептелинет. Бул дүйнөдө байкалып жатат. Мына ошол эгерде суунун ушундай эле биз пайдасыз кээде колдонуп, туура эмес колдонууларды, технологиялык жактан жакшы жабдылбаган аппараттарды колдоно берген болсок, анда жакынкы жылдары дүйнөлүк коомчулукта суунун ичүүчү суунун жетишсиздиги, суунун артынан да башка процесстердин пайда болушу, уруш жаңжалдын болушу, жана башка экологиялык катастрофалардын келип чыгышы, жана башкалар пайда болот деген ой бар. Экинчи чоң маселе бул албетте тамак аштын жетишсиздиги деген чоң чакырык турат да.
дүйнө боюнча. Мына азыр өзүңөр деле массалык маалыматтардан угуп жатсаңар керек. Европада дагы кыйынчылык пайда боло баштады. Значит, Африкада, Россия мамлекетинен значит, буğdayларды ал жака берүү жөнүндө, жетпей калган жөнүндө ушул өтө чоң маселелер чыгып атат. Анын баардыгы келип тамак ашка калып атат. Тамак аштын жетишсиздиги примерно айтылганда мурда 7,5 миллиард калк болгон болсо, ошонун 1,5-2 миллиардка жакыныга толук кандуу тамактанбайт бүгүнкү күндө деген маалыматтар бар. Мисалы Африка мамлекеттеринде, Азиянын мамлекеттеринде, мисалы Бангладеш деген мамлекет бар, территориясы боюнча бизден бир канча кичине Кыргызстандан, калкынын саны 170 миллионго жакын. Өтө жайгашкан. Мына мындай мамлекеттерде тамак ашты толук менен камсыздоого жер жетишсиздик калат да. Сатып алып, андан кийин башка немелер менен жүргүзүлөт да. Мындай мамлекеттер өтө көп. Үчүнчү чакырык бул энергетикалык чакырык деп эсептелинет, энергетикалык коопсуздукту түзүү максатында. Бул багытта дагы бардык мамлекеттер аракеттенип атат. Бизге болгон ошол жерде берилген маалыматка караганда, жалпы дүйнө боюнча өндүрүлгөн энергиянын 3/1-ни 350 деп коелуң, примерно миллион калкы бар, Америка колдонот. Ал эми ошол мезгилде примерно 7,5 миллиард калк 3/2-син колдонобуз. Анан суроо жаратып ататтар алар. Анда эгерде Америка, значит, Кытай мамлекети 1,5 миллиардка жакын калкы бар. Индия мамлекети 1,5 миллиардка жакындап калды. Экөөбү 3 миллиардка жакын. Энергетикалык жактан бир ортого чейинки колдонууга жетсе, бүгүнкү күндө бизде 5 киловатт саат болсо, үй бүлөгө примерно, Америкаларда бир 15-20 киловаттка чейин. Демек, ал 10 киловаттка чейин көтөрүлүп жеткен болсо, анда энергетиканын жетишсиздиги, коопсуздугу пайда болуп, энергетикалык жактан бир белгилүү бир талаш тартыштар маселелери пайда боло баштайт да. Эң акыркы багыт бул албетте экология, климат маселеси. Буну Кыргызстан дагы, башка мамлекеттер дагы сезип атабыз азыркы күндө. Анткени жер титирөөлөр табат, значит, баягы селдер жүрүп аткандыгы, жана башкаларды процесстердин бардыгы экологиянын өзгөрүп аткандыгы, экологиянын негизинде климаттын өзгөрүп аткандыгын көрсөтүп жатат да. Эң оор нерсе мына ошол экологиялык жактан өзгөрүүнүн негизинде жердин өзүнүн деп баягы айлануу оонун өзгөрүп кетиши мүмкүн деген ойлор бар да. Мисалы айталы, өтө чоң гидроэлектростанция курган болсок, ошондой электростанция Кытай мамлекетинде бар. Анын чогулган суу жалпы бардык жерге мурда жайылып бирдей турган болсо, азыр бир жерге чогултуп ала турган болсок, ал демек ошонун таасир астында белгилүү бир бурчка жер өзүнүн оонун өзгөртүп коюшу мүмкүн дейт. Ал өзгөрдү деген сөз автоматтык түрдө демек климат башка бир кече ысык болгон жер бир аз мейлим болгонго, суук болгон жер да жылуу болуп калганга алып келет дагы, муздар ээрип да кээ бир мамлекеттер суу астында калуу мүшүктөрү пайда болот. Жана башка толгон-токой ошондой маселелер бар. Ошол себептен дүйнөлүк бардык коомчулук мамлекеттер мына ошону азайтууга, кармап калууга, аны пайдаланууга аракеттенип атат. Мына мен кече жакында Америка барганда дагы маалыматты алдым. Ал жерде атайын көмүр кычкычын кайра иштетип, андан көмүртекти алуунун технологиясын, жаңы технологиясын негизинде завод, биринчи дүйнөдөгү завод курулуп баштады деп да. Мына ошентип өзү адамзат өзүнү өзү коргоого, аны чакырыктарга бир жооп берүүгө аракеттенип жаткан мезгили. Агай, мына азыр сиз санап кеткен 4 чакырык чек арасы жок чакырык экен. Чек арасы жок чакырыктар бар. Дүйнө жүзүндөгү адамзатка тиешелүү маселелерди санап кеттиңиз да. Эми бул жерде чындыгында баягы дүйнө баарыбыздын бир үйүбүз да. Ооба. Бул көйгөйдү чогуу чечпесек болбойт экен. Анан окумуштуу катары Кыргызстандын атынан анын ичинде Ош мамлекеттик университетинде Насирдин Исанов атындагы чоң мындай институт түзүлүп атат. Алдына чоң максаттарды коюп атат деп угуп атабыз. Ошол максаттар, ошол институттун алдындагы чоң миссиялар жөнүндө айтсаңыз. Рахмат, чоң. Ошол айтарда мурданда бир аз жанагы баштапкы айткан сөздөрүмдү улап туруп анан өтүп кетейин. Мына ошол жанагы айтылган 4 чакырыкты чечүү үчүн жаңы 20-кылымдын акыры, 21-кылымдын башталышында 4 илим пайда болду да.
Төрт илим. Бозда да болгон илимдер, бирок жаңы көзкараш менен жаңыча маанайда карала баштады. Проблеманы чечиш үчүн Төрт жаңы илим пайда болду. Ал илимдер биринчи маалымат технологиясы илими. Бул өтө баарыбыз мына сезип атабыз, көрүп атабыз да. Экинчи нано технология илими, үчүнчүсү андан кийин биотехнология, төртүнчүсү значит когнитивдик технология. Ушул төрт илим жанагы айтылган проблемаларды жеңилдеткенге, толук чечпестагы жеңилдеткенге, жардам бергенге өтө чоң маани берет деп айтылып атат. Эгерде мына ушул төрт илимди багытты дагы бир аз жөндөп айткан болсок, ал дүйнө боюнча 8 багыт негизги деп эсептелинет. Бөлүп келсек андан да көбөйтөт, жүздөгөнүгө бөлүп алсак болот. Бирок негизден алганда 8 негизги багыт бар. Алар орус тилинде айтканда, мындай түшүнүктүү болсун деген маанida облачные технологии деген бар. Аны биз колдонуп атабыз бүгүнкү күндө. Интернет вещей деп коебуз. Андан кийин технология больших данных, лазерные технологии, робототехника, искусственный интеллект жана башкалар. Мына ошондой менен караганда биздин Ош мамлекеттик университети ушул 8 дүйнөлүк багыттын белгилүү бир багыттарына жакын иштөөгө аракеттенип жатат аябай. Мына айталы, мына облачные технологии деген багытыбыз, жана ошондой эле технология больших данных деген бул дата центрибиз. Кыргызстанда биринчилерде болуп дата центр ачылып, мына ушул жерге биздин маалыматтык технологияларды бардыгын сактоого, коргоого алууга, эгер жөнөкөй тил менен айтканда, мурдагы мезгилде айтканда камера хранениябызды сактап кое алдык да. Себеби бул маалымат өзү акча болот. Эртеги ал маалыматты башка мамлекеттер биздин эле өзүбүздүн маалыматыбызды жазган китебибизди, жазган башка маалыматтарыбызды бүт бардыгын сактаган болсо, эртең ошол маалыматты сатып алышка мажбур болобуз. Демек аны сактоочу ушундай жайда. Мына ошол себептен биз жана институт ачаарда дагы көпкө сүйлөшүүлөр жүрүү процессинде каралып, дүйнөлүк коомчулук демине процесстер кетип атат. Кайсыл илимдер жакынкы мезгилде негизги болуп калышы мүмкүн деген багыттарды эске алышка аракеттендик. Неме бар? Бир прогноз бар да. Белгилүү бир прогноздор. Ага ылайык 25-ci жылдарга чейин маалымат технологиясы абдан катуу өнүгөт. Андан кийин да иштей берет. Бирок андан кийин даандан тездеги өнүгүү нано технология туура келет деген да. Нано технология 25тен примерно 75ке чейин негизги нерсе ошолор. Бул жанагы интернет вещей дегенибиз, бул акылдуу түзүлүштөр. Ушул акылдуу түзүлүштөрдү жасап чыгып, аны пайдалануу бул эртеңки 25тен кийинки деген примерно прогноз жаралып атат да. Мен ошонун мына ушул 8 багыттын мен бир-экичөөсүнө гана бир токтолуп кетейин. Биздин Ош мамлекеттик университетте иштеп аткан, ал боюнча кеткен. Бул биринчи, жана айтып кеттим, маалымат технологиясы. Бул жана бир-экичөө багытын айттым. Маалымат технологиясы бир өтө чоң өзгөрүүдү жарата алды да. Мен ошого 2 нерсени айта кетким келип калды. Биринчиси 2002 жылга чейин ушундай маалымат бар. 2002 жылга чейин дүйнөдөгү адамзат пайда болгондон тартып ушул күнгө чейин 5 экзобайт маалымат иштеп чыкты да. 5 экзобайт деген 5 көтүгөн 10^18 байт. Байт деген бир символ. Ошончо символ таптык да. А, Б, В, запятой точка дегендей да. Мына ошончо маалыматты иштеп чыгалды. Бүт 3000 жылдабы, 5000 жылдабы адамзаттан жаралгандан бери. Ал эми 2002ден 2017ге чейин 15 жылдын ичинде маалыматтын көлөмү 35 эсе көбөйдү. Маалыматтын көлөмү көбөйдү да. Бул мурда мисалы биз окуп жүргөн мезгилибизде, союз мезгили деп коеюн, мезгилде 5 экзобайтка чейинки гана маалыматты алып, ошонун негиз түзүп алган болсок, андан кийин 35 эсе көп маалыматты өздөштүрүүгө туура келип атат. Билим берүү системасына чоң таасир бере баштады. Ошол эле мезгилде 17 жылдан 21 жылга чейинки менде толугураак маалыматтар бар. 20 жылга чейин бул маалыматтардын көлөмү 165 эсе көбөйдү. Көбөйүп кетти аябай. Жалпы алганда кээ бир мамлекеттерде, атайын Америка Кошмо Штаттары бир жылда 22 жылы, былтыркы жылы 1,39 зетабайт информацияны интернетке таштады. Bir zettabayt деген 10 дәрежесі 21. Мурдаға қарағанда 1000 есе көбірек. Жалпы алғанда дүйнөлүк маалыматтын примерно bir 70%-ға жақын таштап қойды.
Бул маалыматты бүгүнкү окуучу, бүгүнкү студент, бүгүнкү адам, мугалим дагы өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүгү жетпей баратат. Эмне кылуу керек деген суроо жаралып атат да. И ажадайыпты, күтүлүп атат. 25-27 жылдарга барганда, кээде 25 деп тагы айтылып атат. 1 сааттын ичинде иштеп чыккан маалыматтын көлөмү ошого чейин иштелген маалыматтын көлөмүнө барабар болуп калат. Демек biz 1 saatка сабакка кирип кайра чыкчак, биздин айтканыбызга караганда 2 эсе көбүрөөк маалымат да чыгып калды. Анда биз кантип студентке айта алабыз? 5 күндөн кийин сабакка келсек, ал 5 эсе көбүрөөк маалымат, андан да көбүрөөк маалымат пайда болуп калды. Анда мына ошол себептен окутуунун системасын өзгөртүш керек болуп атат. Окуунун, адамзаттын өзүнү кабыл алуунун, сактоонун системасын өзгөртүш болуп атат. Мына ошого жардам берүүчү нерсе, жана мен айтып, интернет вещей, жосом, значит, акылдуу түзүлүштөр деген нерсе пайда болуп баштады. Ал нанотехнология негизинде пайда болот. 2010 жылдарга келгенде буга чейинки интернет людей деп коет, адамдар бири-бирине кат жазышат, маалыматты алат, маалыматты жиберет, ушул маалыматты адамзат иштеп атты да. Ал эми 2017 жылдарга өзү башталган, 2010 жылга келгенде акылдуу түзүлүштөрдүн дүйнөдөгү саны адамзаттын санына караганда 2 эсе көбөйүп кетти. Адамзат 7,5 миллиард болсо, ошол мезгилде түзүлүш 15 миллиард. Көтөрүлүп атат, 30-35 жылдарга барганда бир 50 миллиардка жетип калышы мүмкүн деп түзүлүштү. Бул баягы мына өзүңөр байкап жүрсөң, жөнөкөй алганда банкоматтан акча алсаң, сен жибердиң, бир айталы банктан акчаңды сактасаң, экинчи башка бир банктан алсаң да, маалымат бири-бирине жетип, маалыматтар не болот. Сен телефонуңа единица салып аткан болсоң, сразу сага маалымат келип атат, сага түштү деп. Аны адам жооп берген жок. Аны акылдуу түзүлүш берип атат, ошол маалыматтарды. Биздин түшүнүк тиркемелер. Тиркемелер. Акылдуу түзүлүш турат ал жерде. Анын программасын, тиркемесин тиркейбиз да. Ал ошол акылдуу түзүлүш, ол тиркеме жүктөлгөн, ал иштеп, анан маалыматты иштеп чыгып берип атат да. Күтүлүп атат да. Биздин бүт курчап турган нерселер, айталы, кадимки биздин буздатгыч дейбизби, телевизорбуз дейбизби, машинабызбы, бардык нерселер эртең акылдуу түзүлүш сыяктуу болуп иштей баштайт, ага программалар жүктөлүп, тиркемелер жүктөлө баштайт. Бул жактан бара жатканда эле холодильник менен холодильник сүйлөшө баштайт буздатгычтар да. Менде бүгүн айталы тиги үйдүн ээси бардыгын жазып, керектүү продуктларын жазып койгон болсо, ал өзү дүкөнгө заказ берилет. Буйртма берет. Буйртманын негизинде, значит, курьер алып келип, демеге тизгенде бардыгын эсебин алып туруп, ал сразу өзүнүн тиги ээсинин карточкасынан акчаны снимать этип жөнөтүп коюлат. Жана башка да, ушундай түстөр кетип атат да. Эртең бул бир 30-35 жылдарга не болот. Анда кийинки жана айтып кеттим, жасалма интеллект деп, адамзатка демек өзүнүн мүмкүнчүлүгү, мээси, иштөө, кабыл алуу жөндөмдүгү жетпей жатты деген сөз, ага жардамчы керек. Бир жолу бар, ага кичинекей роботторду жасап коюп, мээсине кийирип коюш керек деп атат. Ал немеде бар, кетип атат азыр. Ошондой процессте болушу мүмкүн. Анда биздин баягы телефонго кошумча, значит, памятты кийирип коюп, анан кийин көбөйтүп алган сыяктуу, биздин памятыбызды да кийирип койгондон кийин маалыматыбызды андан да көбүрөөк, тезирээк кабыл алган түзүлүш, керектүү мезгилде көзүңдү ирмегенде сага ошол маалыматты, могул маалымат керек десең, скачать этип туруп башыга ташташ керек да. Андай маалыматтар керек. Булардын бардыгын, демек, биринчиден нанотехнология, маалымат технологиясы, андан кийин нанотехнология ишке ашырыш керек деген ой бар. Биотехнология, бул демек адам, тирүү адамдын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен когнитив технология болгондуктан, ошондуктан анын өзгөчөлүгүн жилдей турган дагы тармактар бар. Анын психологиялык таасирин, башка тармактар өзүнчө кетип атат да. Мына ошолордун ичинен биздин университетибиз Кыргызстанда эң астыңкылардын бири болуп туруп, ушул багыттардын 8 эң негизги багыттын 1-2-үчөөсүн колго алды. Эме айтып атат? Биз буну баштадык. Маалымат технологиясыны, айталы, облачный технология, андан кийин технология больших данных, дата центрди курдук. Кийингилер өтөйдүң. Демек, кийингиси эмне? Демек, биз кийингиси албетте демек, бул жасалма интеллект, андан кийин нанотехнология. Мына ошо. Ал эми биотехнология багытында ветеринарный клиниканы
куруп баштап, аны дагы эчине кылып атат. Бул боюнча дагы бир канча проекттер азыр кетип атат да. Демек, эгерде мындай көз караш менен караганда, Ош мамлекеттик университети ушул айтылган дүйнөлүк багыттардын ичинен бир канчасы боюнча белгилүү ченде аракеттер жүрүп атат. Абдан жакшы, мына бизге, биздин телекөрүүчүлөргө да абдан жакшы кеңири маалымат, түшүндүрмө бердиңиз. Мен ойлойм, мен да азыр мына жасалма интеллект боюнча буга чейинки мына үстүртөн алган маалымат менен жүргөн экенбиз да. Демек, биз ошол багытта адистерди даярдап, ошол багытта базаны түптөп, ошо университеттер ошол багытта иш алып барыш керек экен да. Сөзсүз түрдө. Ошого мындай мүмкүнчүлүк кандай деп ойлойсуз? Ош мамлекеттик университетинде кадр жагынан болсун, материал техникалык базасы жагынан болсун, келечекте кандай пландар болуп атат? Келечекке бүгүн бизде бир канча багытыбыз бар. Биринчи, албетте сөзсүз түрдө мына ошол институттун эле эмес да, жалпы эле бир канча багытыбыз боюнча техникалык, материалдык техникалык базаны түзүшүбүз керек. Смартфон дейбизби, компьютер дейбизби, мына ошолорго керектүү болгон материалдарды алуунун жаңы жолу ачылды. Буга чейин кремний деген болчу эле да, негизги материал. Кремний деген неорганикалык зат. Азыркы күндө углеродная электроника деген бар да, көмүрдөн, кадимки көмүрдөн да вот электрониканын наны болуп калды дагы, ошону алуунун 3 модификациясы пайда болду. 3 түрү материалынын да. Фуллерон деген, нанотрубка деген, графен деген да. Мына ушулар боюнча толгун тукмай публикациялар кетип атат. Биз дагы мына ушул багытта бир канча багыт боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөлү деген ой келип атат. Бул биологиялык жактан алып изилдейбиз, химиялык жагын карайбыз, физикалык, техникалык жагын карайбыз деген ойлор бар. Андан келип чыккан, эгерде адамга таасирлерин изилдесек, психологиялык жактарыны жана башка жактарына карайбыз деген биринчи багытыбыз бар. Ал үчүн материал алышыбыз керек. Материалды, углеродду изилдей баштадык азыр. Бүгүнкү күндө углероддун эң негизги булагы бул көмүр. Кыргызстан Орта Азиянын Качагары деген сөз бар өзү. Жакшы билесиңер да. Демек көмүрдүн запасы өтө көп бизде. Примерно изилденгени 3 миллиард тоннадан көбүрөөк нерсе. Бизде калды 7 миллион калкыбыз бар. 3 миллиард тоннадан көбүрөөк неме запасыбыз бар. Ал эми бүгүнкү күндө биз примерно 3 миллион тоннага жакын, 3 миллиондон ашып калды. Быйылкы жылы 3,6-га жетти окшойт. 3,6 миллион тоннага өндүрөбүз. Миңдеген жылга жете турган көмүрүбүз бар. Ушул жерден бир суроо жаралат да. Мына сиздин менен жана жасаган эмгектериңизди, мына сиз менен сүйлөшүп отуруп, сиздин деңгээлиңизди байкап туруп, сиздин шакирттериңиз бар экен, бир топ, сиздин илимий ачылыштарыңыз бар экен. Анан мына чоң институт түптөлүп атпайбы? Ооба. Ушул институт эми бул чоңдогон жаңы заманбап бир технологияларды талап кылат. Анан ушундай бир коммерциялык мекемелер менен кызматташуу, ошол технологияларды сатып алуу үчүн, же болбосо илим, ток этерин айтканда, суроо ток этерин бергенде, илим канткенде биздин реалдуу жашообузга, экономикабызга иштейт. Ооба, жакшы суроо. Жетишсиз болуп атат ошол иштетиш үчүн. Коммерциализация илимди, абдан жакшы суроо да. Бүгүн кызыкта мындай, эгерде мындай жөнөкөй карасак, айталы мен көмүрдү баштап алам, ошо көмүрдөн баштап коеюн. Биринчи, бүгүнкү күндө көмүрдү биз примерно өтө көбөйтүп айтканыбызда $1 сатып атабыз да. $1 беребиз. Мен буга чейин айтып жүрдүм эле. $1 көмүрүбүздү Өзбекстанга, Россияга жөнөтөбүз да. Бирок Кашкар-Кыштакка чогултуп, өзү жүктөп, мына анча биз пайда таптык дейбиз. Ошол мезгилде Өзбекстан, башка мамлекеттер биздин сатып алган жакшы сапаттуу көмүрүбүздү андан да сапатын оңдоп туруп, $10 жеткирет. Биз $1, алар демек жок дегенде бир $8 пайда табат. Биздин немеден минералдык сырьёздун эсебинен. Ошол мезгилде алар аны бир аз тазалап сапатын жогорткандан кийин андан ары жиберсе, ал $100дан $1000 чейинки багаланган материал кеп чыгат, сырьё, аны алар иштете баштайт. Жана мен айттым, көмүр бул электрониканын нары дедим. Ошого чейин жеткирүүгө аракеттенет да. Андан башка дагы бул башка тармактарда иштейт, электроника эмес тармагында. Демек, биз илимпоздор Ош мамлекеттик университети ушул багытты колго алып, айталы көмүр десек көмүр багыты дейбиз, башкасы да ушуну алып кетиш керек деген бир багытыбыз бар.
Мисалы, Кыргызстанда Орловкада деген поселокто Орловский горный металлургический комбинат деген бар. Анын бир цехи ушул редкоземельный элементтерди алып жүргөн ушуга чейин. Биз задача койдук аспиранттарыма, башкаларга, келгиле биз эми казып отурбайлы. Биз мурдагы казылган откотторду, калдыктарды, өндүрүштүк калдыктарды алып изилдейлин, эгер болсо ошону иштетейлин деген маселе коюп алдык дагы. Калдыктарды Кыргызстан боюнча калдык көп, өзү Орто Азияда 2 мамлекет. Эң көп калдык бар да, өндүрүштүк калдыктар. Бир 92 миллион тоннага жакын калдыгы бар бул Казакстан, примерно 89 миллион тоннага жакын Кыргызстан. Казакстандын территориясы менен Кыргызстанды салыштырып көргөн. 92 миллион тоннанын акыркы мезгилде көбүрөөгүн албетте кумтур түздү да. Негизде кумтур түздү. Ал эми түштүк жергесинде эгер алсак, негизги калдыктар бул Баткен областында жайгашкан. Ал Каламжай сорма комбинаты, Хайдархан сымап комбинаты, жана Канский промышленный комбинат деген комбинат болгон, аз токтоп калган ал ошолордо турат да. Тола жатат да. Бул казып, өндүрүп, чыгарып, жердин бетине алып кеп койду. Сурмасын алды, айталы Каламжай, сымабын алды, Хайдархан, коргошун алды, калганы жатат ошо ойдон. Даяр, башатканда сырьё. Демек, аны эмне кылышыбыз керек деп. Мына ошонун ичидеги баалуу элементтерди алуунун технологиясын иштеп чыгышыбыз керек. Биз азыр бүгүнкү күндө 3 багытта иштей баштадык ошону. Эми ошол сиз айтып санап кетип аткан тармактар, ошол муктаждыктар канчалык деңгээлде биздин мамлекеттик структуралар дейбизби, же коммерциялык структуралар дейбизби, мындай колдоого алып, ошол нерсенин бир баалуулугун түшүнүп атышат. Азыркы күндө кызыккандар да бар, бирок ага финансыга бөлүүгө даяр адамдар, чысым даяр ишканалар азыраак болуп атат. Бирок мен ойлоймун, ал күн келет. Себеби бул ушундай элементтер кээде айталы 1 граммы 100 миллион тонна турган, миллион доллар турган элементтер бар да. 1 грамм эле болгону. Ошону окумуштуулар же ынандыра албай атабы. Эгерде ошону чын эле ошондой экенин билсе, бизде деле мындай колунда мүмкүнчүлүгү бар ишкерлер бар да. Бунун маселеси технологияны иштеп чыкканда бери. Ал технологияны Кытайдагы технологияны бизге эч качан бербейт. Ошол неме дегеним экинчи жагы баягы ишкерлер ошол нерсенин бир кепилдигине ишене албай атабы, кандайдыр бир саясий чечимдер да керекпи деген маселе. Албетте мен ойлоймун, биринчиден ишкерлер баягы илимий продукциялар деп коеюн, илимий продукция деп коет да. Илимий продукцияларды өндүрүүгө өздөрү да анча даяр эмес. Андан кийин экинчи жагынан кепилдигине бир аз мындай алар өздөрүндө бир орусча айтканда сомнениялар болсо керек белгилүү ченде. Мына ошол себептен да вот мамлекеттик деңгээлде бул ушул маселени ден сепин баштаганда кандай каражаттарды бөлүп деп ошондой венчурный капитал деп коет, же болсо риск деп коет, ошондой рисктүү немеге барса, илим сөзсүз түрдө белгилүү бир 10бу, 15би, 20 багатпен баштаса жок дегенде бирөөсү сөз жыйынтыгын берет. Себеби дүйнөлүк коомчулукта ар кандай мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги фундаменти технологиялык жактан алганда, албетте башка да бар. Технология жактан алганда үчөө эле да. Бул илимге бөлүнгөн акчанын көлөмү, канчалык көп бөлсөң, ошончолук жаңы бир технология ачылат. Канчалык жаңы технология ачылса, ошонун бир жок дегенде бирөөсү иштеп калса дагы ал чоң мүмкүнчүлүктү түзөт деген да. Экинчиси бул патентти. Ошол ачылышкан технология, ачылышка изилденген, бир кайсы бир технологияга ага ээлик кыла турган. Ал мамлекет ээлик кылабы, ошму ээлик кылабы, же болсо жеке адам өзүнө ээлик кылабы, бул чоң байлык да. Үчүнчү бул инновация деп коет. Инновация демек, эгерде жөнөкөй тилге алганда, бул немеге өндүрүшкө киргизүү дейт. Аны бирөө моундай бир кызык аныктамасын берген, инновация дегенге да. Эгерде дейт, илимге акча деңгээлейт. Акча илимге берилсе, акчаны илим бийимге айлантып коет дейт. Продукцияга дейт да. Продукция айлантат. Анан ал продукцияны кайра немеге айлантыш керек дейт, акчага. Ошол продукцияны акчага айланткан бөлүгү инновация. Мына биз дагы ошмунун жетекчилигинин ушундай немеге чечими менен жалпы окумуштуулар кеңешинин ар бир мүчөсүнүн жоопкерчилигинин астында атайын институт ачылып атат. Огондаган аты мындай бүгүнкү күндүн талабына карап кеткен институт нано технология жана жасалма интеллект деген.
мен ойлаймын, мына ошол институтта биздин 3 максатты коюп атам мен. Биринчиси, ошонун базасын белгилүү ченде баштайлы. Канчага жетебиз, атын убакыт келет. Экинчиси, ошол алынган материалдык техникалык базада иштей турган кадрларды акырын тарбиялап өстүрүшкө аракеттенели. Кыска мөөнөттө болгону дагы. Деген. Үчүнчүсү, мына ошол багыттардын ичинен биздин өзүбүздүн турмушка, күндөлүк турмушка, шаарга, областка, Кыргызстанга биринчи иретте жардам бере турган багыттарды колго алып туруп, ошолордун технологиясын берейлин деген ниетибиз бар. Мен ойлойм, ушуларды ишке ашып, коммерциализацияга чейин жете алсак, анда ошмуга белгилүү бир кошумча каражаттарды тартып жүргөнгө ээ болуп калабыз деген ойдомун. Ошол себептен баардык коомчулукту, биздин окутуучуларыбызды, илимпоздорубузду чакырар элем. Институт менен байдашыңыздар. Кудай кааласа биз Ош мамлекеттик университетине дагы бир жаңы деңгээлге чыгарабыз деген ойдобуз. Агай, сизге чоң рахмат. Мына биздин жашообузду жеңилдете турган, кыргыз экономикасын көтөрө турган чоң албан бир максаттар менен бел байлап турат экенсиз. Кудайым ошол максатка жеткирсин. Рахмат. Сиздей окумуштуулардын саны көп болсун, шакирттериңиз менен чогуу, алдына койгон чоң долбоорлорду ишке ашырыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү доордо илимдин бизге койгон талаптары, жаңы чакырыктарын айланасында сөз кылдык. Аны Ош мамлекеттик университетинде Насирдин Исанов атында нанотехнология жана жасалма интеллект атындагы институт ачылып атат. Ошонун мисалында, ошонун алдына койгон максаттары мисалында кеп кылдык. Кийинки жолу экранда көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыз.